Мындай күлкүм келет да, кантип баламындай көрүнсүн деп ушундай киши. Азыркы сүйлөшүп жүргөн жигитим да менден 2 жаш кичүү да. Ой жагай. Мага гифтен сөз такыр жакпайт. Бирдекен сындырып, машина сындырып, бир мода болуп чыкты го. Жакшы хайп деген мен көргөн эмесмин да. Где найти любовь сильней? Мы были вместе столько дней. Салам ардактуу Сол ТВ каналынын жалпы көрүүчүлөрү, азыркы учурда 21-кылымда интернетсиз жашообузду эмес, дээрлик эле бир канча саатыбызды дагы элестетүү кыйын болуп калган учуру. Дал ушул теманы турлай эле жаңы кесиптер дагы пайда болгон интернетке байланыштуу. Бүгүн блогер, тиктокер, дал ушул интернет жылдызы бизде конокто Нуркыз Токтогонова келген учуру. Поможешь маме сейчас приготовить пирог, зайка? Все очень просто. Ты, главное, не бойся. Вот сейчас возьми яйцо, аккуратненько, не бойся, ничего страшного. И в муку. Ай, ал қолыңды, азыр кесіп кетеді, азыр қолыңды шейген. Жасап эле кой. Ай, сен жасасаң, мен сен эле карап отурбайт белем. Ай, сен анда тура айт белең. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Манайыңыз кандай? Болот. Жакшы. Негизи эле акыркы жаңылыктарыңызды менен бөлүшүп кетсеңиз, учурда эмне менен алексиз? Эмне кылып жатасыз? Азыркы учурда ошо TikTok менен эле, Instagram, TikTok видео тартып эле, сиздей чакырган съемкаларга барып эле жүрөбүз. Негизи эле ооба, азыр интернеттин заманы болуп калбадыбы? Азыр интернет менен чын эле сизге окшогон көптөгөн жаштар атактуу болуп видео тартып келе жатышат. Анан ушул аркылуу да көптөгөн жолдор ачылып атса керек, ушул интернеттен баштап анан кийин башка жолдорго ачылып атабы? Негизи мисалы Меники чыгармачылык негизи эле интернетти окубайсыңбы деп эле кийин адам эмне чалып атасың деп мындай кичинекей эле бир платформада орусча айткан. Анан кийин мага ошо TikTok аябай жардам берди, ошо элге чыгып, кинолорго да катышып, ооба аябай жакшы эле жардам берет. Эгерде сенин да кандайдыр бир өзгөчөлүгүң бар болсо, эл байкайт экен. Ооба. Негизи ар бир мисалы блогер деп коебузбу, видео тартканда өзүнүн темасы бар. Сиздики көбүнчө жашоодон алынган нерселерди тартасыз. Апаңыз менен, апасы менен кызы деген сыяктуу кылып. Бул ойлор каяктан келди? Үйдөгү эле, жашоодон эле, болгон күнүмдүк эле жерден келип эле чыкты. Ошо жашоодон алып эле тартып. Ооба. Андан кийин үй бүлө мүчөлөрүңүздүн көз карашы кандай буга? Жакшы эле, жакшы карайт. Колдошобу? Ооба, албетте. Негизи мен үйдөгүлөр, апам өзгөчө башынан эле билет да, мен ушул нерсеге келатканымдан. Жакшы эле колдойт, молодец. Кээрде мындай башкача жаман тартып калсам айтып калат. Мындай кылып көрбөйсүңбү деп ойлору менен бөлүшүп, жакшы эле карайт баары эле. Андан кийин баягы кээ бир интервьюларыңызда байкап калдык. Өзүңүз кичинекей менен чыгармачыл адаммын деп айтып калат экенсиз. Андан кийин актёрдук кесипти окуп, бирок аягына чыкпай калгам деп айтсыз. Себеби эмнеде? Эмне себептен аягына чыкпай калдыңыз? Негизи 3-курска чейин окудум. Сценарист болуп, анан кийин по семейным обстоятельствам кетиш керек болуп калды, за граница иштеш керек болуп калды. Анан кетип калгам ошол ойдон эле. Анан азыркы учурда барып возобновление кылсамбы деп ойлонуп атам, бирок колумдан барбай атат. Кайра улантуу ойлоруңуз бар, Негизи эле ооба чын эле улантып, анан кийин жогорку билимди алып, анан келечекте ушул тармак менен бир отого кетем деген ойлоруңуз барбы? Актрисалык жак менен же мындай чыгармачылыктан тышкары башка жакта да сынап көрөм дейсизби? Негизи бул нерсе менен баш оту менен монтип кирип кетейин деген оюм жок. Анткени бул бизде өзүңүз билгендей ал нерсе аябай өрчүгөн эмес да. Кино индустриясы, музыка деле бүт бар эле. Анан албетте мындай бул менин сүйүктүү кандай десем жумушум, хоббим десем болот. Анан мындай туруктуу бир нерсе болуш керек да. Иштеш керек. Мисалы ойлонуп атам, будущем бир нерсе ачып алайын деп, же болбосо полностью загружаться болбойт. Кандай дейсиз? Эмне чайында ойлоп атасыз? Көрөбүз го, билбейм. Каражатка караша да, караганда. Кичинекей бизнес дейсиз? Өзүмдүн жеке. Ал эми жакында сизди кино тармагынан да көрүп калдык. Анан адашпасам Шерине болсо керек, сериалда башында эң биринчи ошого тартылдыңыз окшойт. Анан жакында 10 жылдык тасмасынан да көрдүк. Ал жакта сиз мындай дээрлик башкы ролдогу эле каарман экенсиз. Кино жаатына кандайча келдиңиз? Киного ушинтип эле TikTok тартып жүрүп эле. Анан сунуштар түштү. Сунуштар түшүп баштады. Башында 5-квартал бар го. 50-кварталдагы байкелер менен сүйлөшүп баштадык. Алар бияка чакырып калды мындай майда чүйдө съемкаларга. Анан ошондон баштап эле байкап
чакырып калышты, сунуштар көп түшө баштады. Анан ошентип эле главный эмес, второстепенный десек болот, главныйдан кийин да. Бирок ал кинодо баарысы эле главныйго десем жаңылышпайм болуш керек. Ошо 10 жылдык киного тартылдым, жакшы экен. Негизи эле кино тартуу иштери бир аз кыйыныраак да видео тартканга караганда. Кандай болду сизге алгачкы мындай тажрыйбалар? Негизи мынтип айтып коет го, жакшы көрсөң мындай оорчулугун көрбөсүн депчи, бир кандайдыр бир нерсени. Анан мага аябай деле оор көрүнгөн жок. Болот экен мындай. Силер айткандай телефонго тарткан башкача, мындай камера башкача экен. Анан болот, кайра тартат экенсиң, бир эле нерсени болбой калса, мисалы сен ойноп башкасы ойнолбосо, ошону кайра тарта берет экен да, болмоюнча. Анан негизи жакты. 5 түнкү 6 эртең мененки 7ге чейин тартып жүргөн күндөр болду. Анан ошого карабастан жагат экен, жакшы көрөт экен, минустарын айта албайм. Жалпы жөнүнөн канча күн съемка иштеринде жүрдүңүз? Анан кийин кинодон алган гонорарыңыз канча болду эгер сыр болбосо же? Анысы сыр болду, эле кала берсин. Мен андай нерсени айтпайм да, жаман көрөм. Анан негизи 1 айдай болду. Анан жарым көбүнчөсү тоодо тарттык да. Тоодо тартылды. Анан шаарда кичине жерлерден негизи бир санды алсак, 1 айдай тартылды. Ал эми өзүбүздүн бүгүнкү долбоорубуздун аты интернет жылдызы, темабыз интернет болгон үчүн кайра интернет жакка келсек, негизи эле Instagram деген, TikTok деген сиз үчүн эмне? Сиз мисалы өзүңүздүн аудиторияларыңызга кандай пайдалуу нерсе бере аласыз? Негизи TikTok, биринчи TikTok, анан Instagram болуш керек. Бул менин аябай эле чоң, кандай десем, палочка болуш керек. Менин мечтамды осуществлять эткен, кыргызча кандай экенин билбейм. Анан кийин кандай суроо болду эле дагы? Аудиторияларыңызга кандай пайдалуу нерсе бере аласыз? Негизи көп эле нерсе пайдасын тийгизем деп ойлойм. Анткени мени көбүнчөсү негизи мындай кандайдыр бир сандагы элдер жок да, мындай бул жаштагы киши көрөт депчи. Меники алдабайын, 12 жаштан баштап 65, 70 жаштагы эжелерге чейин, байкелерге чейин көрөт да. Азда бияка кирип келатканда таанып калып. Анан негизи мен эң биринчи элге берген, элге сабак болгон нерсе бул балага кандай мамиле кылыш керек да. Бала кандай сүйлөш керек, Анан меники көбүнчө салыштырмалуу келип болуп, анан азыр кичине мынтип жайылып кеттим да. Анан Америка, анан Кыргызстан деп көп тартышым да, Европа деп. Анан эл туура эмес, керкилер туура эмес түшүнүп, андай Европага жашабайсыңбы деп ушинчет да. Алыс деле болмок эмес да, хейтер болуш керек. Анан бул нерсени көбүнчөсү түшүнгөнү мага аябай жагат да. Анткени туура тартып атасың, чын эле ушунчу керек, кече ушинтип баламды урушуп койгом деп ушинтип жазышат да. Аны мага аябай жагат. Мындай пример кылганымчы, мисалы көп киши жазат Инстаграмга, азаматсың, көп нерседен сенден үйрөнүп атабыз, же болбосо кичинекей кыздар рахмат сизге, тигине мындай деп жазышат. Ал эми баягы сиздин чын эле айтып калдыңыз, жогоруда өзүңүз дагы Америка менен салыштырып деген. Анан көбүнчө биздин салттар жөнүндө дагы айта кетесиз, биздин апаларыбыздын, үй бүлөбүздөгү баягы мурдагы калып калган ойлор жөнүндө дагычы. Негизи эле бул жаатка көз карашыңыз кандай? Негизи эле биздин ошол ойлорду колдойсузбу өзүңүз жеке жашоодо? Негизи аны колдогонго болбойт болуш керек, анткени биз ошол нерсе менен өстүк, чоңойдук, ал нерсе бизди үйрөтөт. Балким ошол нерсе менен биз мындай башка элдерден айырмаланабыз. Ал нерсени артка мындай алып салыш болбойт, анткени ал биздин каныбызда да, каныбызда жүрөт. Анан ошо менен айтып кеткендей эле өзгөчөлөнгөнүбүз окшойт да. Анан эң башында видео тартып баштаган учуруңузду айтсаңыз, биринчи тартып аткан учурларда ойлондуңуз беле? Ушинтип чыгып кетем, ушинтип интервью берип отурам, элдер мени тааныйт деген ойлор. Чынымды айтсам, бул нерсе менин кандай
кыргызча кандай болот эми, орусча ужура берет экен дейт азырчы эле. Орусча айтып көрүңүз, которуп көрүңүз. Кыялым болчу, башынан эле айтып кеткен эле бала кезимде, негизи бала кезимде бир 8 жок 7-6 класска чейин ырчы болом деп келгем да, ырчы болом анткени мамамдын үнү бар, ошо мамамдын үнү мага тийген окшойт. Ырчы болом деп келгем, мына чоңоюп мындай чоңоюп баарын көрүп, кандай экенин көрүп баштап, актер болгум келип баштады да. Анткени ырчы бир эле ырдап эле жүрө берет да, ырдап эле бир эле ырдап эле. Актерчулук, чеберчилик бул көп нерсени ойнойт экенсиң да. Ушул актерлук, чеберчилик аябай жагып, башынан эле ушул нерсеге умтулуп келаткам да. Андан кийин мама айта берчүм да, айтчу да, мисалы сабакты окубайсыңбы деп эле, химиядан эмнеге чалып атасың деп ошентип урушчу да, собранияларга барат да, эмнеге мынтип айтып атат, алгебрага эмнеге мынтип атасың деп эле ошочу. Мен айтачумун, мама, мен чоңойгондо медик болбойм, мен стоматолог болбойм, мен ушинтип кинорго катышам деп ушинтип бала кездеби. Анда ошонун баары ушу мама экөөбүз азыр чай ичип отуруп сүйлөшүп калсак, билесиңби? Ушинтип мени Кузя дейт деди элерчи. Анан Кузя билесиңби, ушинтип мени ушинтип айтчусуң деп сүйлөшүп отурабыз. Негизи кыялым болчу. Ушулар ишке ашты деп Анан кийин элдер сизди таанып баштаганда кандай сезимдер экен? Мисалы көчөдөн көрүп бизге сүрөткө чыгып алайык дегендер болобу? Ооба, болот. Башында көнө албай аттым, башында непривычно болуп, блин, эмнеге келип атышат депчи. Непривычно болот экен, көнө албайт экенсиң, анан кийин уже элдин сүйүүсүн кучактап баштаганда билет экенсиң да, келгенде өзүң да сүйүнүп, аз кетип баратмын, таанып экен менди, мынтип басып барат депчи. Аз-аз көз карашынан көрсөм мойтип кетип барат, түз кетет да, мынтип артта карайт депчи. Бири-бирине шуурашып. Ооба. Анан ырчылык жакка да кызыгат экенсиз. Негизи эле бул чыгармачылык жакка таланты бар адамдар кызыгат, талантың жок болсо жок ойлонбойсуң. Демек ырчылыкка да сиздин талантыңыз бар экен. Анан экөөнү тең чогулуп кетүү деген ойлор барбы, келечекте ырдап чыксам деген? Негизи бар, бирок бир ишти майын чыгарыш керек го деп ойлойм да. Эгерде бир ырдасаң толук ырчы болушуң керек, же актер болсоң толук актер болушуң керек да. Бирок ырдап бир-эки ыр чыгарып койсоң деле болот. Демек күтсөк болот экен сизден ырды. Балким. Азыр сурансак кандай болот? Бир ырды ырдап бериңиздер. Азыр ырдап берсем, биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн. Так. Өзүңүз мындай достор арасында бир ырдап жүргөнүңүз болсо. Орусча берейинби? Болор. Азыр анда интернетти киргизейин. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Реста чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Ташкордо козу гриль, сый кабырга, лобстер, кабырга плов, стейктин 10дон ашык түрлөрү жана башка чүйгүн тамактар күтөт. Дарегибиз Касмалы Баялинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Анда эмес, ардактуу достор, сиздер үчүн биздин сулуу татынакай кызыбыз Нургуз Токтогоновдон жагымдуу бир чыгарма болсун. Келиңиздер. Продюсерлер көрүп калса чакырып коебу. Кызматташууга ачык. Где найти любовь сильней? Мы были вместе столько дней, оттого лишь больней. Пусть моя душа в слезах, но эти слезы на глазах видеть вам я не дам. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу. Что-то я текстовый жабылып кетиптир. Укталыш керек элдер кандай ырдайт экен. Колчалар болсун, бул колчалар сиз үчүн азаматсыз үнүңүздү уктук. Чын эле сонун үнүңүз бар турбай, анан вокалдан сабак алдыңыз беле же өзүңүз? Жок, ошо эми табияттан түшкөн. Анан кийин сизде дагы бир суроо бергим келип атат. Бул суроону мындай билбейм, жадап калдыңыз болуш керек. Ар бир кыргыз кызына, бой жеткен кыргыз кызына бериле турган суроо да, баары эле туугандар да жатышып берет. Ай, качан күйөөгө тиесиң деле. Сизде деле болот болсо керек ушул нерселер. Негизи менин кыялымды баары билишет да, туугандарым, жакындарым, анан андай суроолор көп болбойт. Апам деле антип шаштырбайт, анткени
качан буйруса ошондо тием, качан болсо ошондо кетем дегендей. Анан туугандарым да мени билет, антип эметер бит да. Анан мен билбегендер сүйлөй берет, качан деп, качан тиесиң анан деп анан жооп берип. Не деп жооп бересиз? Эми Кудай каалаганда Кудай берген күнү тием, жазылган болуш керек. Адам барбы деги эле азыркы чырда? Да. Адамыңыз бар, Бар. Сизге биз блиц суроолор даярдап келдик. Батпы? Ооба. Сиз ал суроолорго же ооба деп, же жок деп эле жооп беришиңиз керек. Анан кийин бүткөндөн кийин талкуулайбыз, Хорошо. Анда баштадык, келдиңиз. Уйкучусузбу? Жок, ооба, же деди. Жок деп коелук. Бирөөнүн көңүлүн түшүрбөш үчүн калп айтып койгон учуруңуз болду беле? Ооба. Кызганчаксызбы? Ооба. Убада берип, бирок аткарбай койгон учуруңуз болгонбу? Болгон. Барбалыкулов кыргыз эл жазуучусубу? Албетте. Апаңыз урушпасын деп алдап койгон учурларыңыз болду беле? Ооба. Урушуп кеткен адамыңыздан биринчи кечирим сурайсызбы? Ооба. Өзүңүздүн кичүү баланы жактырып калсаңыз турмушка чыгат белеңиз. Ооба. Адамдын сырткы келбети сиз үчүн маанилүүбү? Жок. Кекчилсизби? Жок. Урушчааксызбы? Бар кичине. Кичине бар. кичинеси Азамат, бар. анда эмесе бир аз талкуулап өтөлү. Бирөөнүн көңүлүн түшүрбөш үчүн калп айтып койгон учурум болот дедиңиз. Негизи эле кээде ар бирибизде эле болсо керек, негизи койчу эми таарынбасын деп эми укуп анан кийин аркасынан билип коюп кайра өзү таарынып жүргөн учур болгон эмес беле? Сени алдап койгон турбайсыңбы? Негизи андай балким болгондур, бирок мага антип айткан эмес да. Балким деп мага жакшы болсун деп алдада болуш керек деп мага окшопчу. Мындай кичине ой менен башым менен ойлонуп анан андай болгон эмес. Бул жерде дагы бир суроо. Күчүү балага турмушка чыгат белесиз, макул дедиңиз, ооба дедиңиз. Сүйүү жашка карабайт дегенге ишенет. Ошол Албетте. эме кылат окшойсуз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз кеңирээк. Негизи мен орусча айтканда не зацикливаюсь да на возрасте, келишпеши, бирок мындай бир рамка бар, конечно. Ал тиет десе 50 жашка тийип кетип же болсо ушундай бар албетте. Антип айтканымдын себеби мен еще азыркы сүйлөшүп жүргөн жигитим да менден 2 жаш кичүү да. Анан кийин көп киши жазат, ой, балага окшойт депчи. Мындай күлкүм келет да, кантип баламдай көрүнсүн деп, ушундай кичине башыңар менен иштетесиз деп жооп бергим келди. Ладно деп эмелге андайларга тең келип чечем деп. Анан сүйлөшүп жүрө электе деле ошо ойдо жүрчүмүн. Демек, кандай ойлонсоң чын эле жашоодо ошондой кезигет деген чын экен, Анан үй бүлөңүз кандай карайт буга? Жакшы эле карайт. Билет, Билет, колдойт. Анын үй бүлөсү да колдойт, Анан дагы бир суроо болду. Бул жерде Барпалыкулов кыргыз эл жазуучусу дегенде ооба дедиңиз. Бирок бул Барпалыкулов кыргыз эл акыны болчу. Акыны. Ооба. Көптөгөн өзүбүз билебиз, мөлмөлүм сыяктуу көптөгөн ырларды чыгарып келген. Анан кийин ушул жөнүндө да бир суроом келип атат. Адамдын көңүлү жөнүндө сүйлөшөйүк депчи. Апам урушпасын деп калп айтып койгончуларыбыз баарыбыз деле болгон негизи. Анан кийин урушуп кетсек, бирөөдөн көбүнчөбүз бар го, тылтыйып кечирим сурабай сүйлөшпөй жүрөбүз. Сизде ушундай жак барбы же барып кечирим сурап? Негизи мен жаман көрөм да, антип досума же болбосо эли болуш керек. Мындай полностью барып жалдырап кечирим сурабайм дагы, артты карап отура албайм да. Бирок эгер киши таарынса, эгер киши өзүн бербей мындай катачылык кылса, анда мен кечирим сурабайм. Эгер менден кетсе, мен билем, көрөм, анан барып сурайм. Жүрөгүбүзгө да көбүнчө мындай болот го, жакын алган нерселер, ким менен урушсак деле, бир алыстагы көчөдөн тааныбаган бирөө эле урушсак деле ага жүрөгүбүзгө жакын албайбыз да, себеби ал бизге мындай тааныш деле эмес. Анын канчалык жакын адамыбыз менен урушсак, жүрөккө дагы ошончолук катуу тиет. Сизде ушундай учур болгон, бир жакын адамдарыңызды таарынтып алган, аны ойлонуп жүргөн артынан? Албетте, баарыбыз адамбыз да. Анан тарбияны көргөнбүз, анан жаман болбосуңбу, айтып алып, негизи жиниң келгенде тилиң биринчи кетет эмеспи, оюң кетет. Анабы, конечно, ойлоносуң деп. Эмнеге антип айтып койдум деп ойлоносуң. Азыр жаз келди. Жазында көбүнчө баягы күн жылып, анан жаздын символу гүл эмеспи? Сиз негизи эле гүл алып, гүлдөр көп келип атабы? Гүл негизи мен жакшы көрөм, бирок көп деле бербейт дагы, албайм дагы, билбейм. Негизи мындай нерсени окугам да, менчи киши кандай ойлонсо ошондой келет депчи, мен анча деле ойлонбойм да. Ошон үчүн болуш керек, ошон үчүн вселенная кетирбейт окшойт гүлдөрдүчү. Биз ошон үчүн бул суроону жөн сураган жокмун. Себеби азыр мынтип ойлонуп, бир оюн дайындап келгенбиз да. Жаздын символу гүл, гүлдү ар бир кыз жактырат деп анан сизге сүрөттөр даярдай келдик. Анан кайсы гүл экенин сиз
таап көргүзчү ушуну. Атымбы? Ооба. Гүлдүн сүрөтүн көрүп, Мына экранга чыгарып коебуз сүрөттү. Сизге эле көрсөтүп туралы. Эме да бул, атын туруп калбадымбы? Классика. Буну билбей эткем эме болуш керек эле. Орхидея же? Жок, орхидея эмес. Орхидея эмес. Билбей эткем муну. Бул Х тамгасынан башталат. Хыдан эмне гүлүбүз бар? Билбей эткем чын. Бул хризантема гүлү. Гүл менен просто жакын жок да. Бул биздин айгүл гүлүбүз, Ооба, айгүл гүлү, сейрек кездешүүчү. Баткенде өсөт. Тюльпан. Ооба, тюльпан бул бизче айтканда же жоо казын гүлү. Бул дагы эле гвоздика го, же? Жок, бул гвоздика эмес. Жок, окшош экен. Окшош экен, билбейм муну. Бул гүлдүн аты Астра деген гүл экен. Астра гүлү экен. Пионы. Ооба, пион. Бул гүл да көп кездешет, Буну билбей эткем, бул горшокто өскөн гүл да? Ооба, горшокто өскөн гүл. Бул гүлдүн аты Азалия деген гүл. Азалия. Бунун аты эмне эле? Роза. Ооба. Бул да горшокто өскөн экен. Бул көпчүлүк үйлөрдө бар да. Жыты башкача да. Ооба, жыты башкача, анан үйлөрдө анан көбүнчө байкасаңыз керек, мектептен көп көрчүк ушул гүлдү. Оо, билбей эткем атын чын. Биринчи тамгасын айтып коюңуз. Г. Сиз бул гүлдү билесиз, бирок атын билбей атасыз, Гүл деп коесуң. Жок, билбей эткем чын. Жалбырактарын көрсөңүз мүмкүн эстеп кетесиз. Герань. Угуп жүргөнсүз да. Оо. Ромашка. Азамат, сиз негизи эле ооба, гүлдү мисалы көпчүлүк кыздар гүлдү сүйөбүз, гүл алганды. Анан бирок гүл кароого келгенде көпчүлүгүбүз ак жагынан кетебиз да. Негизи эле гүл кароодо кандайсыз? Үйдө гүлгө суу куюп, гүл өстүрүү жагында. Менин бир гүлүм бар, өзүмдүн личный, собственный гүлүм. Бирок анча жакын эмесмин. Негизи апам ушурет кыздай болуп гүлдү сугарып койсоң болот депчи. Анан апам жакын гүлгө. Үйдө бүт гүлдөр турат. Карап турам, суу куюп турам, бирок өзүм анча деле жакын эмесмин. Анда бир үй бүлөңүз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Азыркы учурда апаңыз менен турасыз, Дагы кимдер менен жашайсыз азыр? Канча бир туугансыз? Негизи 3 бир тууганбыз. Байкем, эң улуусу эжем менен мен. Байкемдин аялы бар, эжемдин күйөөсү бар, 2 балалуу. Байкем Токмокто өзүнчө жашайт, 2 баласы бар. Сагынып кеттим. Бирөө кыз, бирөө бала. Эжемде да 2 баласы бар, экөө тең уулу. Чоңоюп калды, уже бирөө мен менен тең, менден узун. Ошо чогуу жашайбыз. Мамам, мен, байкем өзүнчө Токмокто. Анан айтып калдыңыз да бир интервьюда, мен биринчи көрөрманым апам деп. Биринчи тарткан видеолорумда апама көргөзөм деп, Анан кийин ошого жараша сын пикирлериңизди дагы апаңыз айтабы, бул жериң болду, бул жериң болду. Негизи эле сын пикирге көбүнчө биздин апаларыбыз жаман жактарыбыз болсо дароо байкайт го. Ооба, айтат, бирок менде көп деле жаман нерсе, негизи жаман нерсе көп тартпайм да. Эгерде трендтер бар, эми тартам. Мындай TikToктун трендтери бар, бирок аларды апам көрбөйт. Анан көргүзгүм деле келбейт, эми анын баарын көрсөтүп эмне кереги бар. Анан эгерде мындай жакшы, серьезный бир нерсе тартсам, апама көрсөтөм, апам менен сүйлөшүп, кандай экен, жактыбы, да эмне кошсом, эмнени алып салсам деп. Анан негизи эле контент план иштеп чыгасызбы? Атайын убакыт бөлүп, ошогочу ушуну тартышым керек деп, анан бир айда мынча видео киргизиш керек деген сыяктуу. Мурун бир жарым жыл мурун антчу эмесмин. Мындай тартсам тартып, киргизтим деп, анан азыркы убакта карап, кайсы күнү эмне киргизиш керек, кайсы саатта киргизиш керек, убактысы бар экенин анан карап калдым. Кайсы саатта кириш керек? Канча күндө бир кирсе турат? Мүмкүн биздин көрөрмандардын арасында чын эле ушул жакка кызыккандар бар чыгар, блогер болсу келгендер бар. Эмне деп кеңеш бере аласыз? Негизи ал кишиден зависит, анткени менин көрөрмандарым көбүнчө менин ошо мамам менен тарткан видеолорго жакында мындай жөн эле тарткан тренд, TikToктун трендтерин анча көрбөйт. Анан мен өзүнүн видеолорумду күтүп отурат. Анан өзүнүн убактысы болгондо, мисалы, менде 2 убакыт бар, эртең менен бар, саат 12-ден кечин саат 9-га чейин киргизиш керек да. Анан мындай убакыттар деле болот, киргизип сала берем, эгерде унутуп калсам, эгерде болот, киргизип салгым келе берет, эле көрсөткүм келет, анда деле мындай эл көрүп эмете берет да, мындай кандайсы просмотрлор көбөйө берет да. Анан негизи эртең менен эмес, бир түштө, анан кечинде 9-8ге чейин кириш керек. Ал эми ошо мисалы бизде көрөрмандар бар болсо, кандай темада тартсак мындай жакшы болот деп ойлойсуз? Кандай темада чыкка деп айта аласыз? Кандайчы? Мындай мисалы видео тартса, эмне жаатта тартыш керек? Кандай идеялар болсо?
негизи ал жакта дагы көп киши сурайт да менденчи, мен да ушу тарткым келип атат, жардам бериңизчи деп, анан мындайлар бар. Реклама кылып бериңизчи депчи, мен сайт эмен жеке аккаунт. Аккаунтумду реклама алып бериш деп, анан негизи ал рекламаны кылыш үчүн ал нерсе мындай, кандай десем, өзгөчө бир нерсеси бар болуш керек да, анткени эл жөн эле карап өтүп кете берет да, анан мындай турбайбы, кирип көрөйүнчү деген ой болуш үчүн өзүңдүн бир кандайдыр бир индивидуальность болуш керек да, бир мындай деп чымчып деп мынтип киргендечи, анан жөн эле тарта бергенде эле болбойт. Эгер сага бир нерсе жакса, мисалы тартканга көп нерсе бар да. Мисалы TikTok'то карап келсең, гүл отургузуп, жана сайып кеткенде гүл отургузгандан тартышат. Деркилер мисалы машинаны кантип пайда, негизи көп да, просто ошол нерсени жана мен айтып кеткендей майын чыгара билиш керек да. Ошону элге көрсөтүш, элге тартуулаш үчүн ал нерсени өзүң билишиң керек 100%, 100%. Анан кийинен ошону Өзүң билген нерсени анан тартып чыгарыш керек дейсиз, мындай эптеп септеп өтөрүш керек. Анан Инстаграмда катталуучу көбөйтүүнүн дагы бир жолу пайда болду, гифт, гиф ойнотосузбу сиз? Ой, жагай. Мага гифт деген сөз такыр жакпайт. Себеби эмнеде? Билбейм, гифт эле бирдеке болуп атат го, жакпайт. Анан буга чейинки блогерлерден да маектешкенде гифтен акча табышат экен да. Анан чын эле мындай гифке ишенесизби? Мындай утабы чын эле адамдар? Чынымды айтайын, таарынбай эле болобу? Мени көрүп аткандар десең, жок, мен ишенбейм, мен ойноп да көргөн эмесмин. Мен балким болот, балким тапса болот, ойносо болот, уткандар бар, бирок мен өзүм көргөн эмесмин, өзүм катышкан эмесмин, мен ишене албайм ал нерсеге. Сизге сунуштар түштү эле гиф ойнотолу деген, мисалы менеджерлер кээ бирлер мынтип ачып берели сенин атың менен деген сөз болгон эмес, Агер макул болуппу? Жок, болмок эмес вообще. Канча сом беребиз? Мага жакпайт ал нерсе. Анда Нургуз Токтокунова гифке каршы экен деги эле. Жакпайт да. Эми тарткандар тарта берсин, ага деле мен каршы эмесмин. Эгер тарткысы келип, акчасы ташып эметип атса, элге тартуулагысы келсе тарта берсин, бирок мен жакпайт мага. Ал эми хайпка көз карашыңыз кандай? Азыр бизде черный хайп болуп кетти, мисалы бир нерсе менен атактуу болуп кетишет. Анан кээ бирлерибиз жакшы эле чыгып келатып, анан бир нерсе менен кайра элге жаман болуп кетип атпайбы? Негизи хайп деле жакшы нерсе эмес, жакшы нерсе алып келбейт. Хайп жакшы хайп деген мен көргөн эмесмин да. Негизи хайп деген сөз эле өзүмдө страшный го. Жакпайт. Өзүм деле бир эмени эстеп кеттим, бир ким экенин айтып келбейм. Өзүм деле хайпымда деп бирөө айтып атканда күлүп эстеп кеттим просто. Жаман карайм, жакпайт мага ал нерсе. Негизи элдин вниманиясын алыш үчүн жаман нерсе кылып же болбосо бирдеке сындырып, машина сындырып, бир мода болуп чыкты, машина сындырып, эми эч кайсы сөз жок. Жакпайт мага. Сизге жакпайт, аудиторияңыз үчүн видео тартасыз, анан чын эле ар нерсе болуп атпайбы? Элди кызыктырыш үчүн сиз макул хайп эмес, мына өзгөчө эмнени колдонгуңуз келет? Өзгөчө мындай идеяларды колдонгум келет, эл тартпаган, эл колдонуп көрбөгөн кандайдыр бир необычный эмелер тартса болот да, негизи башын иштетсе болот да, элдер тартып жүрбөй. Анан ошо өзгөчөлүк менен эле эметем болот. Анан кийин жогоруда кино жөнүндө сөзгө кеттик. Сериалга тартылдыңыз, киного тартылдыңыз. Сериалга тартылуу менен киного тартылуунун айырмасы эмне экен? Кандай экен? Экөөнүн айырмасын мен толугу менен биле элекмин, анткени кино жаатына жаңы эле аттап келдим да, анан сериал кичине оңоюраак экен да. Сериал келе калып, бат-баттан бир сценарийди окуй калып тартыласың да. Киного болсо даярданасың, чоң дептер, кадимкидей 96 дептер бар го, ошондой немени берет, сценарийди карап окуп, анан кийин мисалы сценарийде мен түшүнүшүм боюнча да, анан азыр сценаристтер, режиссерлор жазып баштайт эле. Мисалы бир сөздү, бир текстти берет, сага ошону жаттайсың, ошону аткарасың. Кинодо болсо сен бүт эменин баарын билишиң керек да. Персонаждардычы кандай аткарат, ким эмне деп сүйлөйт, ошого жараша интонациялар керек экен. Анан экөөнүн айырмачылыгы аябай эле чоң экен. Режиссер менен иштешүүдө эки бөлөк болду да. Кимиси менен иштешүү көбүрөөк жакын болду сизге? Негизи оңой болду. Шеринеден деп айтып атасызбы? Шеринеде мен бир 2 саат эле болдум да. Тияктагылар менен 30 күн болдум да. Анан албетте экөө тең эле жаман деп айтпайм, экөө тең тиги жакшы, жаман, бул жакшы деп экөө тең эле жакшы, бирок Нурстан байке, Элдос байкелерге жакыныраак болдум. Анан кино жаатында жүргөн адамдар өздөрү тартылып, анан кино тартсам деген да ойлор пайда болот го. Сизде да ушундай ойлор барбы? Азыр эмес, бирок эми келечекте кино тартсам өзүм деген. Негизи мен университетте окуп жүргөндө ойлончумун да,
кыялданчумун деп айтсам дагы алдабайм болуш керек. Мага жагат негизи мындай ойлонуштуруп, мисалы Европа, Американын киносун көп көрөм да, жакшы көрөм негизи. Анткени аякта эми разница большая, асман менен жер. Анан жагат мага көрүп, мен биз дагы ушинтип тартсак эмнеге болбойт деп. Мисалы кечээ эле бир романтический кино көрдүм. Эки кыз менен баланын экөөнүн мамилеси ортосунда, анан эмнеге бизге мындай тартса болбойт деп ойлонуп отуруп калдым да. Балким сценарий туура жазсаң тартылабы, же жакшы камера керекпи, же жакшы локация керекпи деп ойлонобуз. Бирок баары эле бар, эмнеге тартпайт билбейм. Сиз ошондой кино тарткыңыз келет? Мындай кандай десем, азыр деген өсүп келаткан балдар Европага жакын да, орус тили бар, орусча сүйлөшөт. Анан ошого жарашыктуу мындай кандай десем, рычагты менять этиш керек да. Анткени бир эле жолу эле мына ала качты, мына өлтүрдү, анан сабап салды деген тарта берсең кечке, бул нерсе мындай жүдөтөт да, тажатат да, негизи жаштырат. Анан ал нерсени көрбөйт да, анан башка жака болуп кетишет. Ошон үчүн биздин өсүп келе жаткан балдарга мындай биз дагы эметишибиз керек да, ошолорго жараша. Кино аркылуу болсо дагы жакшы жакка бурушубуз керек дейсиз. Чоң рахмат сизге, Нургыз айым. Биздин убактыбыз дагы бүтүп баратат. Сизге бир эркин микрофон берели, камерага карап элибизге. Байкадайм. Ооба, кабыл элеңиз, жакшы сөздөрүңүздөн уккубуз келип атат. Негизи биринчиден Solo Media'га рахмат, сиздер мени чакырган үчүн. Аябай жакшы маек болду, суроолор жакшы болду. Анан элге айтканым эң биринчи өзүмдөн келип айтайын да, өзүм кандай болсом ошон. Эң эле биринчи жөнөкөй болгула, жөнөкөйлүк нерсе көп нерсеге алып келет. Жүрөгүңөр баарына ачык болсун, дагы эмне, койгон максатыңарга жеткиле. Эч качан бир орустар айткандай, не предавай свою мечту деген бар. Анан мен ал мечтамды, возможно, предала, окубай койбо. Бирок мечтаны желательно предавать этпей, бала кезиңердеги немени кармап ошол ойдон алып келгиле. Анан оорубагыла, ошо Кыргызстандын өнүгө берсин, ушинтип вайн видеолорубуз менен, блогерлер менен. Рахмат чоң, айтканыңыз келсин. Окуп таштап коюп дагы деп кетпедиңизби? Бирок окубай эч убакта кеч эмес, Албетте. Кайсы убакыт болсо дагы улантып кетсеңиз болот. Сизге ийгилик каалайбыз. Мындан дагы өнүгүп өсө бериңиз. Ялпындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге дагы ыраазычылык. Ал эми биз башкы демөөрчүбүз Байказан чайканасына ыраазычылык билдирмекчибиз. Даамдуу тамактары, өзгөчө кооз бөлмөлөрү жана мыкты телөөлөрү менен сиздерди кубандыра алат. Шерине тосуу, конок тосуу же болбосо жөн гана досторуңуз менен бир жерге барып эс алууну кааласаңыз, сөзсүз түрдө Байказан чайканасын сиздерге сунуштамакчыбыз. Ал эми Solo Media порталынан бүгүн кызматыңыздарда мен Алиман Эсенкалык болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.